эми ең биринчиси ушул жеңилишке карабастан кайрат күч таап келгениңе рахмат. Бүгүнкү Катарга каршы болгон оюну менен Азия кубогу биздин үчүн жыйынтыкталды десек болот. Болгон 3 оюнда эмне айта аласың? 3 оюн боюнча анан кандай бир тажрыйба болду биз үчүн? Сүйлөгөндө баягы эле сөздөр негизи. Мурдагы Азияда дагы курама команда менен дагы ушундай жыйынтыкка келгенбиз. Мен Азия баштап атканда эле балдарга айткам, хотя бы 1 очко алалы жигиттер. Бул Азия, бул жерде мындай настоящий футбол болот. Десем, билбейм, балдардын эле тажрыйбасы жетишкен эмес окшойт. Билбейм, сүйлөгөндөн эле уялып атам негизи, чын айтканда. Кыргыз уят, чындап айтканда уят. Азыр негизи көп нерсе жетишпейт экен балдарга. Көп урок, чоң урок болду да, сабак. Вывод кылыш керек. Билбейм, негизи Испанияда эмне кылып жүрдүк 2 ай бою. Мен кийин эле кошулдум Кытайга. 2 ай бою кандай спаррингде ойнодук, кандай машыгуулар болду, ал жакта жок болду. Бирок негизи уят, чын айтканда эчтеке кыла алган жокпуз. Албетте бүгүнкү оюнда эле эчтекени чечпейт болчу, бирок сүйлөшүп атканда намыс үчүн ойноп коюш керек, андай кылып коюш керек деп атты да, бирок анын бири дагы болгон жок. Бирөөнү да көргөн жокмун. Рахмат, анан акыркы суроо ушул келечегиң боюнча ушул Лави командасы менен келишимиң аякталдыбы? Анткени Рук командасы менен чогуу жүрүп берсиңиз бордо. Келечегиң кандай? Рукка өтөсүңбү же? Жашырбай эле коеюн. Бирок ал жакта сбор өтүп жүргөм. Скорее всего, мисалы үчүн бул Азиядан кийин ал жакка барат окшойм. Ошондой эле көрүнөт, анткени Азияда мурун дагы Рустам руководствосу менен сүйлөшкөнбүз. Келишимге койгойлу элек, бирок буюрса бир 90-80%